Амансызбы көрөрман, мен аты жөнүм Али Токтакунов. Орусиянын куралдуу күчтөрү 24 февралдын таңынан бери Украинанын шаарларына чабуулдарын улантууда. Өзгөчө бүгүн Харьковго канаттуу ракеталар менен сокку урулганы кабарланды. Мына ушундай шартта качкындар көбөйүп, Ева Биримдик 7 миллиондон ашык адамды тосууга камданып жатат. Украинанын президенти Зеленский Кыргызстан менен Грузияга таарынычын ачык билдирип, элчилерин чакыртып алды. Менин көрүүчүлөрүм пропаганданын же болбосо калп маалыматтын курмандыгы болушун каалабайм. Ошондуктан алдыда сиздерге Украин-Орус кризиси тууралуу болушунча так жана расмий тараптар чыгарган маалыматтарды бергенге аракет кылайын. Украинада болуп жаткан окуялардын ичинен Кыргызстанга тиешелүү эң негизги жаңылыгы бир нече саат мурда чыкты. Украинанын президенти Владимир Зеленский өзүнүн кайрылуусунда Киев Кыргызстандагы элчисин кеңешүүгө чакыртып алганын айтты. Щодо наших дипломатов. Наши дипломаты прямо зараз реализуют справедливые и абсолютно... Биздин дипломаттар эл аралык укукту бузган жана сөзүнө турбаган өлкөлөргө карата адилеттүү жана зарыл чечимдер чыгарууда. Кыргызстан Украинага каршы агрессияны колдогон үчүн элчибизди кеңешүүгө чакырабыз, деди Зеленский. Кандай чамында болуп кетти? Садыр Жапаров менен Владимир Путин 26 февралда телефондон сүйлөшкөн болчу. Ортодо эмне кеп болгонун эки президенттин маалымат кызматы эки башка чечмелешти. Мисалы, айрым орус медиасы мындай деп жатат. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии. Садыр Жапаров отметил ответственность Киева за срыв Минских соглашений, выразил поддержку действий России по защите мирного населения Донбасса. Это сообщили в пресс-службе Кремля. Бирок бул тууралуу Кыргызстандын президентинин сайтында эч кандай маалымат жок. Акыркы абзацта гана билдирүүдө тараптар эл аралык жана аймактык коопсуздук маселелери, анчинде Украинанын айланасында пайда болгон кырдаал боюнча пикир алмашканы айтылат. Ал эми Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 26 февралда эки тарапты тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүүгө чакырган. Бул позицияны биздин министрлик 28 февралда дагы кайталады. Ошол эле учурда Кыргыз бийлиги Украина бийлиги менен кабарлашып, ал акыбалын сурап койгону тууралуу эч бир маалымат жок. Башка өлкөлөрдүн башчылары, анын ичинде түрк дүйнөсүнүн лидерлери саналган Түркия жана Азербайжан президенттери Украинага жардам көрсөтүп жатышканын Зеленский тынбай жазып жатат. Украина элчисин чакыртып алганын кыргыз интернетинде кызуу талкуулап жатышат. Эми Россия жана Беларуска кошулуп, Кыргызстандагы эл аралык санкцияларга кабылып калбайбы деп чочулагандар дагы, кыргыз бийлигин бир тараптуулукка айыптагандар дагы бар. Ал тапта Кыргызстандын Киевдеги элчиси Идрис Кадыркулов 112 жаран Украинадан Венгрияга эвакуацияланганын билдирди жана арасында буга чейин документтери жок жүрө берген кыргызстандыктар бар экенин, ошолор менен маселе болуп жатканын кошумчалады. Дүйнөлүк коомчулук орусиялык компанияларга, олигархтарга жана Путин өзү баш болгон жогорку даражалуу чиновниктерге каршы санкцияларын улантууда. Мына ушул жаңылыктардын фонунда орус акчасы рубльдин курсу тарыхый эң төмөнкү чекке түштү. 1 марттагы байкоолор боюнча $1 93 рубльдан 100 рубльга чейин чыкты деп көрсөтүлдү. Кече болсо андан дагы жогору деп көрсөтүлгөн болчу. Ал эми сомдун курсу дагы буга реакция кылууда. Улуттук банктын эсебинде 1 мартта $1 93-95 сомдун тегерегинде деп көрсөтүлүп жатат. Бул тапта Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канатбек Эшатов, эгер доллар 95 бойдон кала берсе, анда күйүүчү майлоочу май 8 сомго чейин кымбатташы мүмкүн деп билдирди. Президент Садыр Жапаров дагы бул окуя боюнча өзүнүн пикирин билдирүүдө. Ал мынтип жазып атат: "Жакын арада улуттук валютабыз катуу басымга кабылышы ыктымал. Эл аралык кырдаал чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештерибизге дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Министрлер кабинети тарабынан каатчылыкка каршы иш-чаралар планы иштелип чыккан. Бардык министрлерибиз тарабынан жарандарыбызга сырткы таасирлерди жумшартуу үчүн атайын чаралар көрүлөт. Азыр биздин биринчи приоритетибиз экономикалык потенциалыбызды мүмкүн болушунча сактап калуу болууда" деп өзүнүн пикирин жазды өзүнүн Facebook'тагы баракчасына. 28 февралда президент Жапаров кыргызстандыктарды акчасын алтынга салып сактоого дагы чакырган. Ошондон кийин бир түндө алтындын баасы кескин кымбаттаганы байкалды. Бул дүйнөлүк баага параллелдүү ушундай болуп атабы же башкабы? Улуттук банк азырынча түшүндүрмө бере элек. Тактап айтып кетсем, 1 грамм алтын февралдын аягында 6913 сом болсо, 1 мартта Улуттук банк 7641 сом деп көрсөттү.
Харьковдун обл администрациясы жайгашкан эркиндик аянты адамдар ары бери басып, машиналар жүрүп бараткан учурда жарылуу болгонун көрүүгө болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский муну Орусиянын канаттуу ракета чабуулу террордук акция деп билдирди. Бул 6 күндүк чабуул учурунда жарандык объектилерге кол салынган жалгыз көрүнүш эмес. Мына ушул чабуулдан кийин 10 адам өлүп, 20 адам жаракат алганын Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Буга чейин дагы турак үйлөргө снаряддар тийгени, жарылбай сайылып калган снаряддар видеого жана сүрөттөргө тартылып, жарыяланып келди эле. Мына ушундай далилдүү фактылар Орусиянын коргоо министрлигинин жана башкы штабынын аскердик объектилерге гана чабуул коюлууда деген маалыматтарын жокко чыгарууда. 28 февралда Орусия менен Украина расмийлери Беларустун аймагында сүйлөшүүлөрдү башташкан болчу, бирок 5 саатка уланганына карабастан андан эч кандай майнап чыккан эмес. Эмки сүйлөшүүлөрдүн раунду 2 мартта өтөрү тууралуу кабарлар тарап жатат. Ал тапта Евросоюз Украинадан качкан адамдардын саны 7 миллионго чейин жетиши мүмкүн экендигин билдирип жатат. Еврокомиссиянын маалыматына караганда мына ушундай украиналык качкындардын саны акыркы эсептерде 500 миңден ашканы кабарланган болчу. 1 мартта Владимир Зеленский Европарламенттин сессиясына онлайн катышты. Ал Украина эркиндиги үчүн өтө кымбат бааны төлөп жатканын, мыкты адамдарын, коргоочуларын, балдарын жоготуп жатканын билдирди. Ушул эле күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевадагы куралсыздануу конференциясына онлайн катышты. Ал жака бара алмак эмес, анткени Лавровдун өзүнө дагы санкция салынган. Бирок ошол видеодон жоон топ дипломаттар Лавров сөз сүйлөрдүн алдында залдан чыгып кетип жатышканын көрүүгө болот. Айрым маалымат каражаттары залда Йемендин, Алжирдин, Венесуэланын, Сириянын жана Тунистин эле делегациясы калганын билдиришти. 1 март түштөн кийин Орусиянын коргоо министрлиги Киевдеги ретрансляция түйүндөрүнө сокку урууларын билдирип, ага жакын жашагандарды үйлөрүнөн чыгып кетүүсүн эскерткен болчу. Муну украиндердин маалыматтык чабуулуна каршы аракет деп чечмелешет. Алимандан көп өтпөй эле Киевдеги башкы телевышкага 2 рет чабуул болгону кабарланып, күбөлөрдүн видеосу тарады. Ал тапта согуш токтосун, Орусия чабуулун токтотсун деген лозунгдар, ураандар менен дүйнө өлкөлөрүндө акциялар уланып жатат. Андай акция жүрүштөр Орусиянын жалпы 100дөн ашуун шаарында өткөнүн, мына ошол акция учурунда кармалгандар 6,5 миң кишиге жеткенин ОУД Инфо аттуу проектиси билдирди. Киев Бишкектен 4 саат артта турат. Алдыда дагы кандай кабарлар болот, түн кандай өтөт? Биз бул тууралуу маалыматтарды топтоп эртең сизге кабарлайбыз. Түн тынч өтсө экен деп тилеп туралы биздин каналга жазылыңыз жана бейтарап так маалыматтан кабардар болуп туруңуз. Саламатта калыңыз.